Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбековдун төрагалы алдында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун отуруму болуп өттү. Жыйынга Жогорку соттун судьялары, жергиликтүү соттордун төрагалары жана судьялар видеоконференц байланыш аркылуу чыкса, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын өкүлдөрү катышты. Пленумдун күн тартибинде 4 маселе каралды. Мурастык укуктук мамилелерден келип чыккан талаштарды кароо менен байланышкан жарандык иштер боюнча соттук тажрыйба жөнүндө, экинчиси Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, үчүнчүсү Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун айрым токтомдору күчүн жоготту деп таануу жөнүндө жана акыркысы Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы илимий консультативдик кеңеш жөнүндө жобону бекитүү. Мурастагы милдеттүүлүккө карата укуктуу жактар, жашы жеткен балдары, жубайы, ата-энеси жана карата балдары да. Ушул менин тапшырмам боюнча Жогорку соттун бардык коллегиялары пленумдун токтомдорун инвентаризациялоо жүргүзүшүп, жыйынтыгында бир катар токтомдорду жокко чыгаруу зарылдыгы боюнча сунуштарын беришти. Тактап айтканда, инвентаризациялоонун жыйынтыгы боюнча бүгүнкү күндө 30 пленумдун токтомдоруна өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү зарыл болсо, 72 токтомду актуалдуулугу жоголгондугуна байланыштуу жокко чыгаруу зарыл болуп жатат. Белек этүүчү жагда биринчи жолу Жогорку соттун пленумунун чечимдерин инвентаризациялоо жүргүзүлдү. Жалпысынан 118 токтомго талдоо жүргүзүлүп, анын ичине 72 токтом күчүн жоготту деп табылган. Талкуудан соң Жогорку сот органынын судьялары бир добуштан Жогорку соттун пленумунун токтомдорун кабыл алышты. Мындан тышкары мурастык укук мамилелеринен келип чыккан талаш тартыштарды кароого байланыштуу жарандык иштер боюнча соттук практика жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун пленумунун токтомунун долбоорун талкуулоо боюнча иш-чараларды даярдоого жана өткөрүүгө катышкандыгы үчүн Европа биримдигинин Кыргыз Республикасындагы укук үстөмдүгү 2 фаза программасынын негизги эксперти Радыс Тавтисова Матерон менен Нарын облусунун административдик сотунун төрайымы Айнура Ахметовага Кыргыз Республикасынын судьяларынын ассоциациясы коомдук бирикмесинин атынан ыраазычылык кат тапшырылды.